Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан, адам жаралғанда Алла субханаху ва тааля ушундай кудурети менен жаратат экен, 3 этапка бөлдү. Биринчи этап bir тамчы суу бойдон 40 күн турат экен. Эненин ичинде 40 күн турат экен. Баарыбыз ошону турган экенбиз. Андан кийин 40 күн канга айланган экен. Нутфа, андан кийин алака, анан мудга, анан 40 күн чайнала турган этке айланган экенбиз. Ушинтип 120 күндө Алла субханаху ва тааля буга кандай каш керек, буга кандай баш керек, буга кандай өпкө керек, буга кандай боор керек, буга кандай жүрөк керек. Алланын кудуретин караңыз. Кандай көз керек, кандай тырмак керек, кандай муундар керек, кандай Аллах акбар, канча кан, канча тамыр, канча сөк. Ушунун бардыгын Алла субханаху ва тааля өзүнүн кудурети менен 120 күндүн ичинде, эненин ичинде Fidulumati talat 3 karangılıktın içinde jaratып atpayбы. Мынандай жарыктык жок. Дүйнөдө bir дагы аппаратура, bir дагы ушундай машина, bir жарыксыздык эч нерсе жарата албайт, жасай албайт. А бирок Алла Таала өзүнүн кудурети менен, өзүнүн өкүмү менен 3 караңгылыктын ичинде сиздерди, биздерди ушундай бардык мүчөлөрүбүздү толук кылып, мынакей адамдын денесинде 360 мүчө бар. Пайгамбарыбыз 14 кылым мурда айткан буну. 360 мээнин сөөк, баштын сөөктөрү, моюндун сөөктөрү, мына манжалардын сөөктөрү, кабырга, пут бардыгын бөлүп чыкканда 360 экен. 360 мүчө. Эми мына жакында гана bir 50 жыл болуп калды окшойт, 50 жыл эмес, 150 жыл деди. 150 жыл мурда мына bir окумушту изилдеп, качантан бери буларга эксперимент өткөрүп, адамдын ушу канча сөөгү бар экен, канча мууну бар экен деп издеп адашып туура чыгып ар нерсе боло берип, мына 150 жыл мурда ушу окумуштуулар эми далилдептир, адамдын денесинде эми канча адамды булар мээсин чакты, канча адамдын сөөгүн санап чыкты. Ошондой кылып 360ка токтоду. Пайгамбарыбыз узи-пузиси жок эле. Эч кандай операция, хирургический эчтекеси жок эле. 14 кылым мурда эле айтып коюптур, мынакей адамдын денесинде 360 мүчө бар деп. Карабайсызбы кандай деген?